$65.000 кеми бар деп 30 сотық жер аянтында жайгашкан 3 бөлмөлүү толук шарты менен болгон жаңы түшкөн үй, жанында склаты, ашканасы, жазгы тапчаны, анан бул тарабында жаңы түшкөн ушундай сарайы менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Бардык документтери так таза колдо, баасы $65.000 сүйлөшүү жолдору бар. Бул тарабында негизинен бардык мөмө жемиштерди өстүрүптүр. Бул жагында жүгөрүсү, картошкасы, огурцы, помидор, болгарский, сабиз, пияз, кыскасын айтканда бардыгы бышып турган учур экен туугандар. Жалпысынан ушул 30 сотук жер аянтында огороддун ичинде орточо эсеп менен 135 түп көчөт бар экен, 2 жылдык көчөттөр туугандар. Бардык огороддор ушул жер астынан таза суу чыгарылып, капельный расширение менен сугарылат экен. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Чүй облусу, Москва району, Притеченко айылы, Молодежная көчөсү 1-дарек болуп калат туугандар. Эсин номери экранда турат, бир катар чалсаңыздар, сиздерге локациясын дагы жиберет, ошол аркылуу келсеңиздер дагы болот. Бир четинен көрсөтүп баштайлы туугандар. Кенен болгон 30 сотук жер аянты, документальный, фактически андан да бир аз көбүрөөк экен. Бул четтен ошол жүгөрүсү, картошкасы, огурчусу бардыгы бышып турган учур экен. Бул тарабында ушундай чакан болгон жашылдандыруу аянт жакылып, айланасын темир торчолор менен тосуп, ортолорунда ушундай шабдалы көчөттөрү отургузулуптур. Бул тарабынан ушул сарайдан көрсөтүп баштайт окшойбуз туугандар, мынакей. Келиңиздер. Сарай дагы жаңы түшкөн экен. Үстүнө кенен ушул чөп жыйнасаңыздар дагы болот. Мынакей, жаңы түшкөн сарай. Эшикти дагы кенен коюптур. Мынакей. Ичине бир аз шартын түзүп коесуңар. Бул жагын азыркы учурда бир ат карайт экен, аттын местасы бар экен. Астын стяжка кылып, акырларын куруп койсоңуздар, өтө сонун кызмат кыла турган сарай экен да, жаңы түшкөн. Жүрүңүздөр. Эми бул тарабында бир көрсөтөйлү. Мынакей, сарайдын астында көрдүңүздөрбү? Уже бул шабдаллар дагы мөмө берип баштаптыр. Бул жагында ошол жазгы, азыркы учурда койлор бар экен, бир 14 баш кой бар экен. Баалашсаңыздар, буларды дагы, койлорду дагы алып калсаңыздар болот. Бул жагында 2 чоң уй бар экен, бирөөнүн музоосу бар. Экинчиси дагы бир 10 күндө төрөйт дейт, тубат дейт. Анан ар жагында бир таза кандуу тай бар экен туугандар. Ушул уйларды, тайды дагы баалашып алып калсаңыздар болот. Негизи үйдүн баасына кошулган жок. Ушундай туугандар. Кенен болгон 30 сотук жер аянты. Эгерде мал чарбачылык, дыйканчылык менен алектенем десеңиздер, өтө сонун. Жердин жанагы катмары дагы жакшы экен. Күчтүү жер. Мөмө жемиш эме кылсаңыздар бардыгы түшүмдүү болот экен. Бул жак четинен үйдү көрсөтүп баштайлы. Бул жагында ушул навес болуп, чакан болгон бул жерде тапчаны бар туугандар. Ушул жерде дагы кенен чай ичип отурсаңыздар болот. Андан бери бул жак жагы очогу жасалган. Мынакей, 2 очок, сырты кафелденип, турбалары коюлуп, бардыгы шарты түзүлгөн. Бул тарабы болсо склад бөлмөсү экен. Мынакей туугандар. Бардык ичинде неме жанагы инструменттерди ушул жакта сактасаңыздар болот экен. Үйдү көрсөтүп баштайлы. Мынакей, үйдүн асты ушундай навес болгон, асты жасалган. Үйгө кире бериш жайы да ушундай лестница болуп, жанында темир решеткалар менен кооздолгон. Бул жак жагынан биринчи көрсөтүп баштайлы. Ушул темир эшиктен киргенде эле бул жак жагы чакан болгон кухня топкасы катары колдонулат экен. Анан ушундай кошумча сууга бачогу дагы коюлуптур. Андан бери бул жак жагы ушу үйгө кирген жагы дагы темир эшикте. Бул жери коридор, бул жагында чоң залы, бул тарабында чакан болгон бөлмөсү, бул жагында дагы бир бөлмө. Анан мынакей, бул жак жагынан көрсөтүп баштайлы. Бул жагы чакан болгон спальный бөлмөсү. Бул жакта балдарыңыздар, балдардын бөлмөсү деп койсо дагы болот да. Бул жак жагы жуунуучу бөлмөсү, мынакей. Раковина, күзгүсү коюлган, стиральный машинасы, аристону, унитазы, ваннасы, сушилкасы бардыгы бар. Шарт өтө сонун экен туугандар. Бул жак жагы чакан болгон бир бөлмө, негизи кухня бөлмөсүнө ылайыкташтырылган экен. Бул жакты детский бөлмө кылып койсоңуздар дагы болот. Эң сонун жери мынакей туугандар. Өтө кенен холл. Мынакей, ушундай жумшак эмеректери коюлган, чай иче турган столдар турат. Бул жагында ТВ зонасы, Wi-Fi дагы бар туугандар. Өтө сонун. Негизинен ушул жердин бардыгы интернет кабелдери тартылып келинип, видео көзөмөлдө огородуңуздар, сарайыңыздар, үйүңүздөр бардыгы видео көзөмөлдүн астында туугандар. Көрдүңүздөр, ушундай
кенен болгон 30 сотук жер аянтында жайгашкан, толук шарты болгон 3 бөлмөлүү үйү, жаңы түшкөн сарайы, бул жакта ашканасы, склады, тапчаны, анан орточо эсеп менен 135,2 жылдык көчөттөрү, ушундай. Жер астынан таза суусу чыгарылган туугандар, баасы $65,000, сүйлөшүү жолдору бар туугандар. Эсин номери экранда турат. Дагы бир катар чалып, сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып коюңуздар. Ассаламу алейкум.